Günün birinde bir boz uyda ejesi singlisine aytadi. Saadat, sen Tokoyga barıp otun terip gel. Ata-enebиz gelgençe алардын жакшы көргөн тамагын жасап коюп күтүп турайлы. Макулбу? Кандай дейсиң? Макул эже. Барып келейин. Ошентип Саадат Токойго жол тартат. Кандай керемет, абанын тазасын айтпагыла. Ошентип Саадат отунду терип, боз үйүнө акырын жылат. Боз үйүнө баратып, бир каарда жаткан арстанга жолугуп калат. Сиз менен эмне болду? Эмне үчүн каарда жатасыз деп сурайт Саадат. Мен кооз күндүн батышын көрөйүн деп чарчап каарга жатып алсам, жалым сууга тоңуп калып, катып калыптыр. Ушинтип тура албай атам. Үшүп да калдым такыр. Сарсана болбоңуз, менде отун бар. Азыр ошол отунду жагам, мууз эрип калат, анан жалыңыз бошоп калат. Деп Саадат отунду жагып, өшүп калган арстанды кучактап жылытат. Бир нече убакыттан кийин мууз эрип, арстандын жалы бошоп калат. Рахмат сага, Саадат. Сен болбосоң мен бул жакта тоңуп өлүп калат элем. Жүр менен мен сага кооз күндүн батышын көрсөтөм. Анан үйүңө узатып барам. Макул, дейт Саадат. Кетиги Капчагайга барыш керек. Ушул жак эң жакшы көрүнөт. Мына келдик, Саадат. Карачы кандай керемет. Ушундай эмеде бир эле нерсеге өкүнөм. Мен куш жоосу көпөлөк болуп төрөлүп калбаганыма, канаттарымды жайып, ушул күн батышка учуп барат элем. Сиз эң туура айтасыз. Кандай кооздук, дейт Саадат. Карагылачы, ушундай кооздукту такыр эле байкабаптырмын. Анан күн көрүнбөй калганда арстан Саадатты боз үйүнө чейин узатып барат. Рахмат сага, Саадат. Ушинтип экөөбүз дос болуп калайлы. Эртең Токойго кел, мен сага күндүн чыгышын көрсөтөм. Макул деп Саадат боз үйүнө чуркап кетет. Ушундай жомок кыргыздардын тоголорунда болуптур.